Азырынча биринчи, бирок резервдеги оюнду мына эми башташты. Башкы калыстын ышкырыгы менен беттешти. Мына баштап алдык. Көк кийимчендер. Жана мына ушул жерден топту тепкенге жетишти. Ал жерден эреже бузуп ала жаздады. Илимбек Иманбердиев демек оюнчуларын айланган эле. Азыр Ахлидин топту чыгарып берди. Жана өзү аркылуу сокку топ бутуна жатпай калды азыр. Жакшы ФИФАнын деңгээлинде калыс бул Тимур Файзуллин. Азыр болсо өтө сонун пас сокку. Жана бир аз тактык жетише бергенде азыр алсан төгүлгөн топ гол. Ой, кандай керемет. Ушул болуп көрбөгөндөй. Мына өзгөчө Адилет Каныбеков Айпаянтын ичине кирди. Адилет Каныбеков жанан чыгарып берүүсү топ колго тийди дейт. Калыстын ышкырыгы үнсүз. Калыстын ышкырыгы үнсүз. Жана Бековго Адилет Каныбеков эми чыгарды. Экинчи кабаттан сокку. Кара дагы бир сокку гол. Гол. Офсайд дейт. Караңыздарчы. Жок. Жана офсайд жок болсо, бул жерде өтө ишендүү Атабек Хайдаров. Офсайд жок экен, Атабек Хайдаров анын тепкен тобу. Жана Принц Коблактын Адилет Каныбеков топту чыгарды алыскы бурчка. Принц Коблак топ ойногон. Жана ушул жерден тепсе болот. Сокку, рикошет. Жана Ахмедин Исраил жай өтөт, демек башкача барат. Акрамжон сокку. Жок, бул жерде Акрамжон эмес, Жавахир Расулов болчу. Жавахир Расулов. Нарбаты футбол сүйүүчүлөрү, талант жана Нефчи командаларынын ортосунда Молдо Жунусов, Элдар анын тепкен тобу. Тирөөштү жандап кылып жүрүшкө берилген топ. Элдар Молдо Жунусов аны токтотту. Элдар сол канатка сокку узатуучу позицияга. Жана Адилет Каныбековдон тепкен топ. Караңыздарчы. Адилет мына ушул жерден сокку көрүп калышы ыктымал. Гол! Ношетип бул жерде гол жаралды. Алмашууга жаңы чыккан. Бирок ошентип азыр алыскы бурчка баш менен сокку. Сонун соккуну кайтарды. Азыр Мухаммадкадыр Рахимберганов буга чейинки Дордой менен болгон оюнда ал старттык курамда чыккан болчу. Бүгүн ошентип алмашууда азыр сокку. Куаттуу. Андан ары чалдуулап кете алган жок. Өтө жакшы ылдамдыгын күчөткөн Адилет Каныбеков. Адилет Каныбеков депти. Бир аз тирөөштөн Рахимберганов ал бара жатат. Жана топту тепти. Азамат Ахмедов кабинетешине берген эле баш менен сокку гол. Гол ошентип. Голу бул жерде каптал калсы демек зонасындагылар үчүн кандайдыр бир ыңгайсыздык жаралбайт. Азыр талант Айпаянттын тегерек четинде жүрөт. Ушул жерден сокку гол. Гол тирөөштүн Улдыйкы тарабына тийип туруп, дарбаза торуна кадалды. Жана алмашуу дагы ошентип алмашууга чыккан оюнчу эсеп санын ачты. Чындыгында жалгыз калтырып коюшкан Мухаммадкадыр Рахимбергановду. Ал болсо бир сейра топту кабыл алып, оңду солду карап бир сейра шашпай чечим чыгарып туруп, андан кийин жакынкы бурчка Нефчи кто забил деп сураган экен. Урматтуу көрөрмандар, ышкырык жаңырып калды. Нефчинин курамында алмашууга чыккан Дастан Токтосунов гол киргизген болчу.